Assalamu alaikum. Assalamu alaikum dostlar. Biz hazır bunday оперативный съемка келип калдык. Бул жака кондитерский цех экен. Biz biraz murda Instagram аркылуу көргөзгөнбүз ал цехти. Анан жанагы перфораторду туура эле түшүнүп келатканбыз, бирок тилекке каршы мынандай бетономешалкаларды колдонуп башташыптыр акыркы учурда. Вот бетономешалкасы. Чакырып кой. Assalamu alaikum. Бул жакта ким байке? Жетекчи. Балдар бар. Чакырып койсузбу, суранчы? Жок да. Анда сиз жооп берип койсузбу бул жака? Эми элге сатылып аткан нерсе да байке карасаңыз, элге сатылып аткан нерсе да булар. Анан? Андай жасаганга болбойт. Анан деп атасыз. Иштебейт атат. Я. Келиңиз иштебесе мен анда по факту көргөзүп берейин сизге. Кандай основания керек атат? Кандай основания менен? Керектөөчүнүн укуктары деген мыйзамды окуп көргөнсүзбү? Анан? Я. Юндуруу жөнөттү. Ой, эл жиберди. Эл. Чык. Кага? Жок, чыкпайм. Каласаңыз милиция чакырыңыз. Мына тип жасаганга абсолютно болбойт. Анткени мыйзамдагы жол бербейт. Тазалык нормаларын сакташ керек. Кандай дейсиз беке? Наоборот, сиз кириңиз бул жака. Жок, наоборот, сиз кирип көрүңүз да өзүңүз, көзүңүз менен. Мели, келсе күтөбүз. Иштебейт турат бу жерде. Хорошо, кааласаңыз милиция чакырсаңыз болот, укугуңуз бар. Отат иштебейт турат. Анда түшүнбөйт, иштебейт турат. Аха. Була кана иштеген жок. Кандай? Мыначы. Ушинтип иштеп келе бересиңерби? Бер өт жаным. Жаныма келсең. Ушинтип иштеп келе бересиңерби дейт. Эл көргөсө эле болду беке. Не келип алып берди? Неме атат не? Чык. Кандай дейсиз? Чык. Чыкка. Каяка? О, эшикке чык. Жака. Беке, атыңыз ким? Мыйзам. Я. Мыйзам беке. Чык. Элге сатып атканыңыз түшүнүп атасызбы өзүңүз? Элге саткан мен айтып атам го иштеткен балдар башка алды. Мен чакырыңыз келсин деп атпаймынбы? Жок берди. Кел абла. Тазалык нормалары толук түрдө сакталышы керек болчу, бирок тилекке каршы андай тазалык нормалары сакталбай атат, бирок мен көргүсүм. Качанкыга чейин ушундай болот беке? Бана ким ачты дейт? Өзү ачык экен. Мына печканы
үстүн көрсөк болот. Жок дегенде техникалык коопсуздук деген нерсе сакталышы керек бул жерде. Ичка бул жерде уборка болбоганын толук түрдө көргөзүп атат бизге. Балдарыңыз иштетеби байке бул жерде? Балдарыңыз иштетеби? Ошо негизи Мыйзам байке мындай да, мен жаман көрүп атасыз. Үйгө нан жабат берди. Үйгө нан жабат. Азыр ошону атат да, үйдө иштечип атат. Кече той болуп ичине бир-бирине жасашты, туугандар той кылып. Ошо бойдон азыр иштей берет. Ошондо азыр бул цех туугандар үчүн деп айтып атасыз да, туурабы эмне? Мындай элге сатпайбыз эчтеке деп атасыз. Иштебей турат бул. Иштебей турабы? Иштебей турат. Кыйнадан бери, көптөн бери иштебейт. Не дегенде өзүм ошондо актыбай келиңиз. Рабочийлер жок. Байке, мен мындай сфераларды биринчи жолу көргөзбөй атам. Мындай цехтерди да. Ол бир канча жолу көргөзүп атам да. Заготовкасы, аны даярданып аткан жери, ал цехти иштеп атканбы, иштебей атканбы, аны көргөзүп берет мага толук. Биз иштебей атканбыз дегениңиз бир аз туура эмес болуп атат да, болгон. Уун, туз, байке. Сизге кантип түшүндүрүштү билбей атам чынындачы. Мына жакта чымын басып жатат. Тазалашат да бул, тазалашат өзү келип, иштесе Качан тазаланат? Суроо. Да канча адам залакасын тартыш керек бул тазалангыча? Бу жерден айтып го өзү иштебей турат берей. Келиңиз. Мыйзам байке, бир адам катары да сизге суроо. Жөнөкөй бир адам катары. Мен мындай хозяиндын атасы же башкасы эмес. Мындай кондитерский продукцияларга мындай бетономешалканы колдонгонду кандай карайсыз? Мына ичинде аруу учуп жатат, карасаңыз? Түшүнбөйм. Жок, сиз түшүнбөйсүз. Ошон үчүн айтып атам, бир жөнөкөй адам катары кандай карайсыз деп атам. Келишпейм дагы буга айтам. Жок, адам катары баа бере аласыз да бирок, туурабы? Не кылган? Ушундай кылган туурабы, туура эмеспи? Мен ал неге иштеп атат мынаны? Дебраш десек да аны. Менден сурасаңыз айтып берем. Пряниктин үстүнө себе турган пудрасы бар. Ошого иштетип атат буну. Иштеткен. Туурабы ошо? Өз иштесе боло берди. Строительный материал да булар. Строительный инструмент катарына кирет да булар. Стройканын материалдары, анын инструменттери стройкага колдонуш керек да байке. Бу жерге ошо киришпей туруп айтайын. Ачык деп атпайсызбы анда киришпесеңиз? Эми жөн эле кирип эле тактырдым. Чык дейт да, сен үйгө бирөө антап турат айтат, неге? Бул жер ишкана да, үй эмес. Ишкана. Фирма маселесине келебиз. Биздин көрүүчүлөр ар дайым сурап калышы мүмкүн. Алай датка деген фирма экен бул. Мындай наклейкалары. Наклейка кечирип коебуз, мындай аннотация наклейкалардын өзү мына жерде эле бузулган да турушу. Мына жерде эле туура эмес туруп атат. Дата изготовления маселеси боюнча ушу печать менен биз күрөшүп бүтпөй койдук. Чынында да, биз бүтпөй койдук. Мындай кылганга болбойт. Байкебиз иштеп атат дейт. Бул жакта бирок сахар. Кандай дейсиз? Жаптырып таштаган, шуну жакшы. Жаптырып эле, мынтип иштегенден көрө жабылган деле жакшы негизи. Жок дегенде элдерге зыяны тийбейт. Оңой эмес, тыйындан акча табат. Ооба. Эгер убакыт сактай берсеңер, кылып аткан иште тыйындан акча табат. Тиричилик. Тиричилик кылат ушул жерде. Тиричилик деп айтып атасыз, туурабы? Сен эмне тиричилик кыласың? Мына ушунда тартып алып тиричилик кыласыңбы? Жок. Балдар ушул жерде тыйындан тиричилик кылат. Бу жерде тыйындан табат. 10 тыйын табат. Бирөөнү иштетет. Таппасын деп атабызбы биз? Айтып атам да, ошон иштетип анан кийин Байке, бизнес кылышына каршы эмесмин. Бирөөнүн ден соолугунун үстүнөн бизнес кылышына каршымын мен. Эми Силерге элдер жарты акчасын бербей атат да продукцияңарга. Иштегенде келгенде тазалайт. Азыр иштебей турат пока. Иштебей турганда таза туруш керек негизи. Эми тазалашат. Иштегенде бул быкчыксы чыгып кетет да бул жерде. Ош шаарындагы соответствующий органдар, ушул санэпидемнадзор же болбосо ушундай ишканаларды, жеке ишкерлерди көзөмөлгө алган адамдар бир канча жолу кайталап келип атам да бул нерсеничи. Силердин милдетиңер бул нерселерди көзөмөлдөш. Көзөмөлдөгүлө да. Керектүүчүнүн укуктары деп бир канча беренелерде көргөзүлгөн. Жок дегенде мындай керектүүчүнүн укуктарын коргоп койгула да бир аз болсо дагы. Байке айтып атат азыр, жабып эле салалы, иштебей эле коелу. Мен чынында бул өзүмдүн оюмду айтып атам. Мынантип иштегенден көрө иштебей эле койгону жакшы да. Элдерге залакасын тийгизгенден көрө мындай күнөөсүн мойнуна албаган ишкерлер мындай ишкерликти токтотуп эле койгону жакшы деп эсептейм.
Мыйзам аке, жашыңыз менден алаканча чоң да, мен балаңыздан да кичүү болсом керек да. Просто мен сизди адам катары баалап атам да, мындай адам катары деп сизге суроо uzatып атам. Сиздин да бала чакаңызга ушинтип иштеп шарта берсе жакпайт да, туурабы байке? Шарт тазалашат, балдар. Тазалатыңызчы байке, сиз ушул үй бүлөнүн чоңусуз деп эсептейм да менчи. Мындай малда келип калып атасың да, мындай иштебей, мындай бардак. Жок, сиз айтып атасыз, иштебей атат деп. Бирок иштебей аткан жерде таза туруш керек эле да негизичи. Тазалашат, балдар. Наны мына өзүбүзгө жабып атат мына. Жок, иштебей атканда ушундай болчу, иштегенде кандай болуп кетет бул ишкана? Иштеген айтып койгон келиш таптаза бардыгын тазалап анан иштетишет. Ошо бул жерде иштеген жумушчуларга да айтам да, кетип атканыңарда тазалап кеткилечи, мынаны карасаңар. Мына жөн эле таштап кеткенсиңер да. Жөн эле жумушуңарды таштап кеткенсиңер. Өзүнүн келиндерине мына пандура жасаган жасашат. Жок, ал байке шылтоо боло албайт. Бул цехтин ичинде иштебей атканбыз же болбосо өзүбүз үчүн деген нерсе шылтоо эмес да. Ал себеп болуп көрүнбөйт эч качан. Мына коопсуздук байке. Өрт чыгып кетсе, сиз ошол сиз айткан тыйын тыпырды тыйындап тапканыңыз өрттөлүп кетет ошол жерде. Мына үстүнөн чыгат да анан. Ооба. Неме Büyük. Oşağlar, patlattı buraya. Bunlar kara artıktı da var, acı artırmaya kalktı. Oşağı artıranda çala artırıp kalktı dedi. Böyle bu büyük. Çok negizi koopsuzluk özünüz üçün деп айтып атам да. Мына кекстики да. Туурабы? Байке айтып атам го, мен бул сфераны тартып жүрүп, элдерге көргөзө жүрүп специалист болуп калдым. Кайсыл нерсе эмнеге кетет, эмнеге колдонушат, мен баарын билип калдым да. Мынаны колдонбогондон кийин таштап жиберсе боло бербейби дейм да. Айтып атам иштебей турат. Карасаң, иштебей турат. Эми буну колдонушпаса керек эми. Ушуда ыргытса болбойбу, цехтин территориясында сактабай. Башка кондитерский менен алек болуп аткан ишкерлер кандай кылып атат анда? Эми неме конкуренция күчтүү да. Жок, ошол конкуренцияны күчөйтүү үчүн тазалык сакталышы керек, продукциянын качествосы болуш керек да. Ошо болбой иштете албай калдым, туруп калды ошодасында. Анан эми дагы бир тирчилик керек болуп, нан керек болгондо дагы бир күн чыгынып продукт алып келиш керек. Жок дегенде биз 100 000 сомдук бир бөлө алып келиш керек. Мун болмайда чыдап келип иштетиш керек да. Ого да акча деген, оборот акчасы жок. Жок, биз талап кылып атканыбыз болгону тазалык. Ооба, тазалык. Тазалык эми ар бирибиз үчүн керектүү нерсе деп ойлойм да, Абдулла. Карасаңыз, ушунчалык деңгээлде булар кайдыгер иштешет. Даже жумушу бүткөндөн кийин жууп да кеткен эмес да. Жууп тазалап, жок дегенде мындай жанагы оройраак кылып айтканда мал деле жаткан жерин куйругу менен тазалап жатат дейт да. А булар жумушуну бүтүрүп жууп да кеткен эмес. Кайдыгерлик ушул жерден да. Эми албетте бул нерсени жетекчи талап кылышы керек эле да. Апа талашат да. Түбүндө сахары турат, карасаңыз. Кеткен бойдон калып жатат, деп талашат. Вот мына ачтыкысы кошула турган жанагы бетин ачык эле таштап туруп мынантип эле коюп кетишкен да, свароткасын. Болду, ушундай калган. Молодец, жумушчулар. Силерге баа бердим. Ушул жерде иштеген жумушчулар ким экенин билбейм, атын билбейм аларды. Бирок силерге баа бердим. Ушунчалык кайдыгер иштегенсиңер бул жерде. Жок дегенде жетекчиңерге күйбөгөнсүңер да. Чынында баа бердим мен ушул адамдарга. Молодецсиңер. Жок дегенде иштеген жериңерди тазалап кеткен эмессиңер, жууп кеткен эмессиңер. Билбейм. Мен Мыйзам байке ар дайым айтып келем, мен журналистмин. Мен жагдайларды жарытып берем, маселени көргөзүп берем. Ага ар дайым эл баа берет. Эл таразада мен үчүн. Мен эл айтат мага, мен барам эл айткан жерге. Көргөзүп берем. Чынында тазабы, бул ишкер кандай иштеп атат? Алардын иш деңгээли кандай экенине албетте эл баа берет да, көрүүчүлөр баа берет. Буйруса сиз деле чыгарылышты көрүп калсаңыз, эми бир чоң адам катары ушул адамдарга, иштеп аткан адамдарга бир аз сөзүңүздү айтып койсоңуз жакшы болмок. Азыр мына сырттан байкалбайт да, мына цехчи. Эч ким мына жерде кондитерский продукциялар чыгат деп ойлобойт, ишенесизби? Жада калса мен деле ойлобойм да. Балаңызга бир нерсени айтып коюңуз да. Эгерде таза иштейм десе, аракет кылса, биз мындай нерселерди көргөзүп атабыз го. Колдоп да беребиз. Ошол таза иштеген ишкерлерди да көргөзүп беребиз биз. Бир гана мындай жаман иштегендерин эмес. Таза иштесе андай көргөзөбүз. Аракет кылды, бирок өтө кыйын экен. Мына айрыкча мына ушундай иштер конкуренция күчтүү бир жагы. Анан реализация кылыш керек. Буну чыгаргандан кийин ошол өзүн актабай эле туруп калды. Рахмат байке.